Сылдар. Елге қызмет қылған музейлерден болсын. Министрлер кабинетinin төрағасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев ысык көлгө болгон иш сапарынын алкагында Каракол шаарынын тарых аймактануу музейинин реконструкциядан кийинки ачылышына катышты. Бияқта табличканы оқып қойсаңыздар, 1880 жылы Мефодий Илиндин купец соодагер ошонун үйү болчу. Мындан 140 жыл мурун курулган имаратта орун алган музейде уникалдуу тарыхый баалуу буюмдар коюлган. Жалпы 14 миңге жакын экспонат сакталуу. Минкап төрагасы өз кезегинде музейдин китеп казынасын электрондук форматка өткөрүү менен көчүрмөлөрүн даярдап, жаңыдан басып чыгаруу менен окурмандарга жеткирүүнү тапшырды. Абдан кызыктуу китептер. Баарын эмес, бирок могу эски китептер жок да азыр. Только у вас, наверное, да? Да, это только бізде. Ошолор есептеп чыккылачы. Сону. Оцифровать или Ал биздин мечтабыз да. Толук жаңыланган имаратта эми тарыхый баалуулуктарды талапка ылайык сактоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Оңдоо иштерине объекти комплекстүү жаңыртуу, имараттын архитектуралык келбетин жакшыртуу, инженердик тармактарды модернизациялоо жана зарыл болгон оңдоо калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Бул үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 159 миллион сом каралган. Айнектер, терезелери пластик болсо, бул биздики жыгач эле, мурункудай эле кайта эле жыгачтан, соснадан жасалып эле, анан двухкамерный терезелер коюлду да. Азыр эми потолок, крыша, пол бүт баары 100% алмашылды. Анткени 140 жылдын ичинде алар дагы чирип, такыр кайта иштеткенге болбойт экен. Ошондуктан биринчи өзүнүн первозданный облик деп ошону калтырганга аракет кылдык. Андан соң министрлер кабинетinin төрагасы Каракол шаарынын элине эгемендүүлүк майрамын утурлай белек болуп жаңыланган Пушкин атындагы парктын ачылыш аземине катышты. Минкап төрагасы президент Садыр Жапаровдун аймактарды өнүктүрүү, шаарларды көрктөндүрүү жана адамдардын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча саясаты ишке ашырылып жатканын айтып, акыркы жылдары Каракол шаарында да жолдор жаңыланып, жаңы турак жайлар курулуп, суу жана канализация системалары өнүктүрүлүп, туристтик жана транспорттук инфраструктура жаңы деңгээлге чыгып жатканын билдирди. Парк жаратмандыкка дем берген жер экенин айткан төрага, шаар канчалык өссө, анын жашыл мейкиндиги да ошончолук өсүшү керектигин кошумчалады. Парктар заманбап шаарлардын жүрөгү. Бүгүн биз парк ачуу менен балдар үчүн кубанычтын, кыялдын жана бактылуу балалыктын өзүнчө бир дүйнөсүн ачып жатабыз. Кыргызстанда ондогон маданий жана эс алуу парктары бар. Мындан тышкары өлкө боюнча муниципалдык парктар, скверлер, бульварлар жаңыланып, жаңы коомдук мейкиндиктер курулууда. Жакында Таласта Борбордук паркты өзүм барып ачып келдим. Бүгүн мына Караколдо 450 миллион сомго жаңыланган дагы бир чоң парк элге берилип жатат. Кыргызстандын өзгөрүшүн ар бир шаар, ар бир айыл, ар бир үй бүлө сезиши керек. Күчтүү аймактар, күчтүү Кыргызстандын негизи. Жылдан ашуун тарыхы бар Пушкин паркында мына ушундай болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Өзүңүздөр көргөндөй мында бардык шарттар түзүлгөн, заманбап аттракциондор, балдар үчүн оюн аянтчалары жана өзгөчө жарыктандыруулар мында келген конокторду өзүнө тартып турат. Парк сонун болуп жалтырап калыптыр. Мурда мен Бишкектен да түшсүм, эми Караколдон да түшөм. Конок келсе даже каяка алып барарыбызды билчү элек. Биз үчүн аябай чоң жаңылык болуп атат бул нерсе. Бизге аябай жагып атат. Каралбай кетти эле. Азыр заман талабына ылайык сонун болуптур. Балдарыбыз да кубанып турат. Мен да аябай кубанып турам. Өлкө башчыбыздын ушундай элдерге условия түзгөнгө мэрине ыраазычылык билдирип кетебиз. Негиз биздин шаарыбыз кичине Германия жана Францияларга окшоп баратат. Албетте ушинтип бүгүн эмоциябыз сонун, маанайыбыз жакшы дагы. Анан мындай адамдардын баары сүйүнүч, балдар дагы жылмайып жүрүшөт. Караколдогу тарыхый жайлардын жаңыланышы шаардыктардын эс алуусуна гана шарт түзбөстөн, калаанын тарыхын, маданиятын жана өзгөчөлүгүн таанытууга да өбүлгө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.